чалдыктың канча жыл болду ушул илдет менен ооруганыңа айтерсиң? Мен өзү атым Айбек, 26 жаштамын. Бул илдет менен жашаганыма быйыл 5 жыл болуп атат. Негизи бул менен ооруганыма мен өзү ушу 5 жыл мурун билгем, тапкан менден. Андан мурда мен өзү Россияда иштейт элем. Ишине көчөгө чыгып, ичип, сегип жүрөт элем сиге. Анан 2012 жылы Россияга чыгып иштеп, акча табып, кеңип жүрүп, анан Кыргызстанга келгенде достор менен жолугуп, бир-эки эс алып, ичип, эс алып, сауналарга барып жүрөт элем. Доктурлар мага бул диагнозду койгондо мен өзүм башына ишенген эмесмин. 3-4 күн кыйналып, 10 күндөй эч ким менен сүйлөшпөй, ушу мен өлүп калат окшойм деп жаман кыйналгам. Мисалы кантип келип калдың эле да? Кантип ооруканага келдиң? Мисалы өзүң көрсөтөйүн деп келдиңби же болбосо кантип дарыгерлерге келдиң? Же өзүң сездиң ушундай илдетке чалдыкканыңды? Россияда иштеп атканда, келип атканда ВИЧке текшерилип, ошо сертификатты ала кел деген эле. Мигранттарды аякта текшериш керек экен, ошол текшерилип, ушу биратла оштон текшерилип, аякка барып убада боло турбай, оштой текшерилип, сертификатты алып кетейин деп текшергенде менден ВИЧ инфекция деп чыгып калып улоору. Мен ошондон кийин Россияга бара элекмин, бирок барып бир жолу барганда депортация болосуң деген үчүн мен өзүм кайтып келе берген элем. Мага дарыгерлер бул ооруну жыныстык жол менен жугуптур деп айтты. Ошол жылдары мен чынында андан 1-2 жыл мурун даже сауналарга барат элем, Россияда деле көп эле жүргөм кыздар менен. Негизи бул дат баары эле айтат жаман деп, бирок менимче мен жашап эле атам. Негизи дагы эмнени айтсам, ошо азыркы күндө ошо бизде спеццентрде учетто турам, дарыларды өз убагында калтырбай ичем. Ден соолугум жакшы эле деп атат врачтар, но баары өзүм кейим кээде отуруп ыйлайм. Эгер ушу видеону элдер көрө турган болсо айтып кетмекчи элем, ушу өзүңөргө сак болгула, сауналарга барбагыла деп. Бирок дарыгерлерге келдиң. Дарыгерлер сага кандай диагнозду коюп, анан канчанчы стадиясы экендигин аныкташты? Бул илдеттен айыгып кетсе болот экен? Бул илдеттен айыгып вообще болбойт дейт. Менде 1-чи стадия деп койду. Менде эч кандай симптомдор жок экен. Бул оорунун пока бир гана канда вирус бар деп. Азыркы күндө дарыларды эгер калтырбай ичсең, ошол бойунан ошол калыпта каласың дейт. Дарыны ичпесең, спид стадиясына өтүп кетет деди. Ошо. Бул илдет менен жашап кетүү болбойт экен да. Мисалы сен пландарың барбы, үй бүлө курайын деген, бир элге окшоп жашайын деген пландар барбы? Анан мындан аркы жашооң кандай болот экен эмчи? Дарыгерлер менен сүйлөшсөм, эгер бирөөгө айтпай, өзүмдүн статусумду айтпай үйлөнүп алсам, мыйзам негизинде ушундай бир закон бар экен. Ошонун негизинде эркинен умышленно жуктурсаң, эркинен ажыраласың деп айтып атат. Ошого мен бул оору менен капталган адамдар менен бирге баш кошсом болот экен, же болбосо таза адамга баш кошуш үчүн ал менин статусумду билиш керек экен. Үйлөнөйүн деген оюм бар, дарыгерлер айтып атат. Кыздар бар экен, өзү ошол жерде учетто турган. Ошолар менен сүйлөшүп эме кылсам болот экен.
баш кошсом болот экен, болбосо өзүң сүйгөн адамың болсо статусуңду айтып үйлөнөсүң деп атат. Бир эки үй бүлөлөрдү уктум, ушул дарт менен жүрүп, дагы балалуу да болуптур, үйлөнүшүптүр. Азыркы күндө бала чакалуу болуп, нормально эле жашап атат деп уктум. Мен деле ошо үйлөнөйүн деген оюм бар. Айтсаң, азыр эми өзүң 26-га чыгыпсың, мисалы буну сен жакындарың билеби? Ушу үйлөнүүдө көйгөй жаралып турбайбы сага, Бул дарт боюнча бир гана апама эле айткам, калганын эч ким билбейт. Атамдар үйлөн дейт, бирок апам туура түшүнүп, ушпай өзүң көңүлүңө жаккан үйлөнө бер, сүйлөшүп бир амал табабыз, ойлонбо деп дайым жардам көрсөт, психологический помощь оказывать этип жүрөт. Андан тышкары мен бул спеццентрге киргенден бери көрдүм, бул дарт менен бир эле мен эмес, менден бөлөк дагы адамдар бар экен, менин курамдагы балдар деле бар экен, чоңдор деле бар экен. Баары эле жакшы эле жүрүшөт го деп ойлойм. Эми жашоодо максатың кандай? Мындан кийинки кадамдар кандай болот? Мындан кийинки кадамдар ушу ВИЧтин токтотуу боюнча ошо мен ойлоп турган нерсем ушу келип энди бизден кийинки муунга ушул оору тарабасын деп ошол багытта иштейин деп атам. Бирок өзүм образованием юридический. Эми көрөм. Ошо. Азыр эми иштейсиңби же эмне кыласың азыр? Эмне кылып кантип убакыт өткөрөсүң? Азыр үйдө эле дыйканчылык кылам. Үйдө мал бак, чөп жай кылып жүрөм. Россияга барайын десең иш. Россияга барайын десем, аякта текшерилип, ичке текшерилиш керек экен. Текшерилбей иштеш үчүн документиң жок болуп иштесең, текшериштин кереги жок экен, бирок документи жок иштешти өзүңөр билесиң, любой момент депортацияга болот. Ошого Россияга азыр барбай үйдө эле атам алдында мал карап жүрөм. Бул врачтардын мен эме айтайын, врачтардын бул жерде карагандары жакшы. Дайыма келсек настроениясыбызды көтөрүп, дарыларды өз убагында берип турат. Врачтардын айтышы боюнча дарылар мага жакшы эле таасир эткизип атты. Организмде пока вирус көбөйбөйдү эле. Эми көбөйдү, бирок анчалык көп санда эмес. Келип дарыларын өз убагында алып ичип турсаң, бунун коркунучтуу жери жок деп атат. Ошо. Эми азыр эң негизги азыр сен балдар болсо, эми үйлөнсөң, балдарыңарга тукпайбы экен оору? Ошо азыр ППМР деген эме бар экен, азыр эмес, мурда эле чыккан экен ППМР деп. Ошонун программа, ошонун негизинде эне ВИЧ болуп ооруган энеден таза балдар төрөлөт деп атат. Ошо Аталарданчы? Атасы төрөй эле, эмне аталардан? Апасынан, анан атасынан андай деле жукпайт. Жок, атасынан апасына жугат да. Ошо эгер апасы ВИЧ болуп оорусо, таза билет төрөсө, таза бала төрөсө болот деп атат го. Ошону карап атам. Ошо бир кыз менен сүйлөшүп жүрөм азыр. Бирок өзүмдүн статусумду айтып элекмин. Айтсам чочуп балким кетип калабы деп корком. Өзү эч кимге деле айтпайм. Эл менен аралашып жүрөм. Тартынуу, кысылуу, бир өзүңдү жемелеген учурлар болобу? Башында болуп аткан эле. Мен жашаганымда көпөңгү бара өзүм да түшүнүп бардым. Көпчүлүк досторум деле билбейт мен бул илдет менен жашашымды. Эч кимге айтпай эле. Ошо апам эле билет. Апам аяйт мени колдон келишинче. Азыр канча жыл болду? 5 жыл болуп калды. 5 жыл болуп калды. Ошондо Россиядан ошондо жуккан экен ошондой. Россияда бул илдет менен чалдыккан аялдар, эркектер өтө көп дейт.
Ал жакта чында мен барганда жаш экенбиз. Ошо кичине эме болуп ичип орустарга деле кичине бир-эки бардым эле. Өзүбүздүн кыргыз кыздар деле бар экен, ошолордун деле жукту деп. Точно кимден жукканын билбейт экен, бирок ошол жол менен жугушу мүмкүн деп мага жол койду. Ушундай путь койду. Ошо. Болду.